Борбор калабыз Бишкек шаарында салттуу медицина менен сүннөт боюнча дарыланууну айкалыштырган Sunna Med аттуу медициналык борбордун ачылганына 3 айдан жүз болуп калды. Дал ушул борбордун жетекчиси Шайлообек Ажы Үркүнбаев 10 жылдан ашык убакыттан бери бул тармакта эмгектенип изилденип келет. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз сиздерге сүннөт боюнча дарылануунун артыкчылыктары жана бүгүнкү күндөгү актуалдуулугу тууралуу кененирээк баяндайбыз. Фармацевтикалык нукта bunday китеп дүйнө жүзүндө жок. Пайдасы аскан теринин үстүнкү катмарында жайгашкан да. Эмне үчүн жашап атабыз деген ойдо да жүгүртүш керекке туура келет. Үркүнбаев Шайлообек Дүйшенович саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери, фармацевтика илимдеринин кандидаты. Ал Украинанын Харьков шаарындагы фармация институтун ийгиликтүү аяктап, ошондон бери саламаттыкты сактоо жаатында талбай эмгектенип келет. 30 жылдан ашкан бай тажрыйбалуу эмгек жолунда Шайлообек Үркүнбаев бир катар жоопкерчиликтүү кызматтарды аркалады. Ал Кыргызстандагы дарыкана ишканаларынын фармацевтик тартибин жөнгө салуучу укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгып, тажрыйбалык жардам көрсөтүүдө чоң салым кошкон. Дармектердин фармацевтикалык кызматтын сапатын жогорулатууну камсыз кылуу үчүн информациялык технологияларды киргизүү идеясын иш жүзүнө ашыруунун башында турган. Ден соолукка багытталган ишмердүүлүгүнүн соңку 10 жылында Шайлообек Үркүнбаев ыйык Куран жана сүннөттүн негизинде дарыланууну илимий түрдө изилдеп, салттуу медицина менен айкалыштыра баштады. Бул ары татаал жана ары кызыктуу болгон эмгегинин жыйынтыгы катары ал Sunna Med аттуу медициналык борбор ачып, бул жолду мындан ары өнүктүрүүнүн сапарында өз командасы менен учурда тынымсыз эмгектенишүүдө. Фармациянын генеральный директору болуп иштеп жүргөндө эле намаз окуп жүрүп, динге кирип, ошол убакта эле көп нерсе кызыктырып, анан илимге берилип, устаздардан кайрылып илим алып баштагандан анан ушул көп ойлор өзгөрүлүп, башка жагын өзгөрүлүп, анан ушул динге жакыныраак иштер башталды да. Анан өзүм ушу динге киргенден кийин жанагындай дем салуу жолу, пайгамбардын өзүнүн дагы дарылык жагы бар экен, Аллах таалам дарылануу жагына көп басымдуулук кылган экен, ден соолукка абдан маани беришибиз керек экенден кийин өзүм фармацевт болгондуктан ушул ягы көп ойлондуруп баштады. Анткени биздин медицинада көп каталар кетип атат. Каталар турмак Аллах таалам көп сыноолорду жиберип атат. Дарыланган, өзгөчө дарыланбаганда дарттарды жиберип атат. Ушул жагынан кандай басымдуулук кылып, Аллах үчүн шифа болбогон дарт жок. Аллах бардыгына шифа берүүчү дегенден кийин эмне үчүн шифа жок болуп атат деген жагына маселене кирип, албетте бардыгын ушул маселени чечүү жагынан шариаттын жолунан, Курандан таптык. Аллах үчүн жок нерсе болбойт. Бул жагынан 10 жылдан ашып кетти, анан кийин кандайдыр бир дем салуу жолу менен да шифа тапкандарды изилденип жүрүп, өзүбүздүн устаз, арабтардан келген устаздардан, ошол жактан келген арабча китептерди өзүбүздүн устаздарга да котормо кылып илим алып баштап, ушу көбүнчө Куран окуп, дем салуу жолу менен баштадык. Андан кийин шариатта, Куранда келген көп жаддар, чөптөр бар. Ошол эле бал, ары, ашкабак келет Куранда. Куранда ромман деген жана анар келет. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде көп чөп дарыларды айтып келгенден кийин эмне үчүн буларды биз өзүбүзгө алып келип пайдалансак болбойт деген ой жүгүрүп, анан кийин ушу 10 жылдан мурун биз чөптөн чыккан, Курандан келген, хадистен келген чөп дарыларды пайдалана баштадык. Мурун бир Союз убагынан бери келе аткан пенициллин деген бир дары бар эле. Аны силер билбей да калыңар, ал 15 жылдан ашып кетти. Ал бизде колдонбойт, пайдаланбайт, заводдон чыгарылбай калган, эмне дегенде анын таасири жок болуп калган. Илгери өпкөсүнө суук тийип бир дегенде анын таттуу деп натриевый, анан калий ачуу деп туруп натриевый уколдордун бир балдарга же чоң кишиге бир 2 укол аткандай эле агып калат эле. Бул пневмония, өпкөсүнө суук. Бүгүнкү күнү пневмонияны бир да антибиотик албай калган. Пневмонияны бүгүнкү күнү дарылай албайт медицина. Ушул сыяктуу көп дарылар таасири жок болуп калгандыктан
албетте ой жүгүрөт, эмне себептен болуп атат. Албетте биз Куран жана хадистен кайрылганда себеп боло турган дары чөптөрдү изденип таптык. Шайлообек Үркүнбаев ислам илимине сүңгүп кирип, анын баалуулуктарын өзүнө сиңирет. Илим кесиби фармакология болгону үчүн пайгамбарыбыздын медицинасына айрыкча ык коюп, илимий негизде изилдеп баштайт. Куранда аты эскерилген, пайгамбарыбыз айтып, көрсөтүп кеткен дары чөптөрдүн жана майлардын касиеттери, дем салуу, кан чыгаруу сыяктуу ыкмалардын дартты алдын алып жана дарылоодо өтө эффективдүү экенин дасыккан адис катары эң жакшы түшүнгөн. Шайлообек Үркүнбаев ошол дары чөптөрдү системага салып, фармацевтикалык нукка алып келген эң чоң автордук эмгегин жарыялады. Фармацевтикалык нукта bunday китеп дүйнө жүзүндө жок. Бул мисалы Курандан кайрын эмнеси чөптү аштык. Муфтият печат басып берди бизге мынакей сүннөттөн. Кайсы бир дары анар Курандан кайрдан келет, хадистен кайрдан келет. Эмнеси пайдаланат, каяктан өсөт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди, алымдар эмне деди, эмнеге пайдаланат, кайсы ооруга пайдаланат, канчадан ичет, керек болсо тескери таасирине чейин биз ушундай нукка алып келип туруп мындай китеп чыгардык. Бул мындайча айтканда чоң авторский жумуш. Мына ушул жол менен дагы Курандан жана сүннөттөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн келген чөп дарылар менен кошо дарылап, албетте алхамдулилlah Аллахтын кудурети менен шифа издеп таап келгендер шифа таап атат. Шайлообек Үркүнбаев негиздеген Сунна Мед медициналык жайы бул уникалдуу борбор. Бул жерде ар бир адамга индивидуалдуу мамиле жасалат. Келген бейтаптар менен алгач жакындан сүйлөшүп, алардын руханий абалын түшүнүүгө, жаман адаттардан арылууга насаат берген баяндар өтүлөт. Ооруну алдын алуу үчүн андан коргонуучу ыкмалар тууралуу айтылат. Шифа алыш үчүн толук иман келтиришибиз керек. Иман келтириш үчүн илим алышыбыз керек. Мына илимди биз мындай жеткиргенге аракет кылып атабыз. Анткени Аллах Таалам имандууларга шифа деп шарт коюп койду. Бизде азырынча клиникабыз мына Куран окуп дем салуу менен жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жана Курандан келген чөп дарылар менен дарылоо менен жана хижама, кровопускание деген ыкма менен ушун тегерегинде иштеп жатабыз бүгүнкү күнү. Бирок ошол эле учурда мына көрүп атасыңар, 2-3 этажына биз толугу менен бүгүнкү ыкма менен дарылаган, сиз айтып аткан поликлиника дейсизби, медицинский центрди мынакей 70%-дан ашык бүтүп калды деп иштеп жатабыз. Ошонун үстүнөн биз жана айтып аткан ислам халал эмес, ислам жолу менен дарылай турган ыкмага көңүл буруп аткандан кийин бул жерде ошол биздин медцентр, гинеколог болобу, уролог болобу, аны мусулманча, ал кандай харам нерсени пайдаланбай, эркектер эркек врачка кирет, стоматолог болобу, аялдар аял врачына келип, УЗИдей карайт, ал жака эркектер аялдарга аралашпайт, намазканасы өзүнчө болот, анча-мынча мына илимди алабыз, ошо жин шайтан жөнүндө илим ала турган адамдар болсо өзүнчө биз жанагы илим алуу залын ачып атабыз, лекционный зал. Ошондой айкаштырып, мынакей ошол жактан медицинага ык келген, исламга ык келген медициналык борбор ачып атабыз. Мынакей толугу менен халал болуп аткан чайхана ачтык, өзүңөр көрүп атасыңар. Жана толугу менен Куран жана сүннөт менен дарылаган биз уже клиниканын башталышын ачып койдук, көрүп атасыңар. Ушу бардык комплекс ислам жолундагы толук мусулмандар, мен иман келтирип, ислам жолу менен гана шифа издейм деген адамдар үчүн биздин максатыбызды ушундай койгонбуз. Ушундай чоң бир комплекс болот. Албетте биз мындан ары да муну өрчөштүрүп, өнүктүрүп, чоңойтуп, башка региондорго чыгып, мен чекесин гана айтып кетейин, мынакей хижама деген ыкма менен дарылаган центрге кирсеңер, көрөсүңөр кандай шарт коюлган, кандай сонун жазалгалары бар, түү дагы, капталдагы кафель, жана андай тазалана турган вентиляциясына чейин биз иштеп аткан кан менен, дене эмес, кан менен иштеп аткан биздин жана докторлор сертификаттар бар, СПИДке, сифилиске,
гепатитке тапшырылып, алар гепатит менен оорубаган сертификатка сан книжкага чыгарып берип койдук. Мына ушундай биз нукра тазалык исламды көргүзүп, ошол учурда ушу эрежелер туура пайдаланыш үчүн ушуга көбүрөөк басымдуу кылып атабыз. Исламдын тазалыгын көргүзүп, ушу биздин дааратканабыз, туалетисине чейин көрүп атасыңар, тазалык ушул жактан башталат деп, мынакей исламдын нукра жакшы жагынан көргүзүп, ушундай комплексти ачып атабыз, өзүңөр көрүп тургандай. Сүннөт боюнча дарылануунун ыкмаларынын бири бул хиджама. Дагы түшүнүктүүрөөк болуусу үчүн кан чыгаруу. Сунна медициналык борборунда хиджаманы атайын билим алган, тажрыйбалуу адистер жасашат. Хиджама бул дарылоонун уникалдуу ыкмасы, пайгамбарыбыздын сүннөтү болуп саналат. Анда Аллахтын каалоосу менен чоң жакшылыктар жана пайда бар. Хиджама араб тилинен которгондо эки маанини камтыйт. Биринчиси канды чыгаруу. Бул маанисинде хиджама сөзү денеден пайдасыз канды чыгаруу. Экинчи мааниси мурунку табигый акыбалга кайтуу. Хиджамадан кийин кан мурунку табигый акыбалына, Аллах Таала жараткан таза акыбалга кайтат. Алла Таала биздин денебизди ошондой кылып жараттыр. То есть мындайча айтканда, адамда денесинде пайдасыз кан топтолгон жерлер бар. Анан кийин пайдасыз кандардын пайда болушунун себептери көп себепке кайтат. Эң негизги себеп бул стресс. Киши корккондо же киши көп переживать эткенде кандын эмеси бузулат. Кандай десем, качествосы, структурасы. Бул чоң себеп. Анан кийин туура эмес тамактануу жана зыян алып келген тамактарды же ичимдиктерди ичүү. Мисалы арак, тамаки, наркотик, насвай ушул сыяктуу нерселер. Жашоонун тартибини бузуу. Мисалы кечинде уктабай, эртең менен уктап, ошол себептен кан пайдасыз кандар пайда болот да. То есть кандын эмеси бузулат. Анан хиджама эки себеп менен кылынат. Бул профилактический, анан экинчиси бул лечебный. Көбүнчө ооруларга хиджама шифа болот. Бирок бүт ооруларга эмес. Кээ бир ооруларга кошумча катары дарылануучу ыкма болот. Эми биздин ишеним боюнча шифа берүүчү бул Аллах. Бул болсо эң жакшы себептердин бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, эң жакшы силер дарыланган нерсе бул хиджама жана кысхинт деген. Эң жакшы. Анан кийин эгер орун барын себебин карасак, себеби кан. Кандын жүрүшү, кандын суюктугу же кандын коюлугу, кандын денеде болгон жүрүшү, орун бар ошо себепке кайтат. Анткени кандын көп функциясы бар, анын ичинен транспорттук кан, транспорттук функциясы бар, ал кислородду жана пайдалуу нерселерди мүчөлөргө или же органдарга алып барчу. И ошол жерлерде тромб мисалы же кандын жүрүшүнө сужение мисалы эмелердин кан тамырлары болуп калса, ошол орган жакшы функционировать этпей калат. Хиджаманын бир пайдаларынын бири кандын айланышын жакшыртат. Жана ошол тромбторду тазалайт. Капиллярный очищение деп коет. Жана кандын форманы клеткаларды көбөйтөт. То есть лейкоциттарды, лейкоцит өзү иммунитет. И иммунитет, адамдын иммунитети күчөсө, анда өзү эле ичинен ооруларга айууга себеп болот жана сырткы ооруларга киргенге туруштук берет. Пайдалары бул өтө көп. Мисал алсак, 7 жылдык тажрыйбамдын ичинде өнөкөт баш оорулар менен айыгып келгендер көп. Жана андан тышкары кан басымдуулугу жогору болгондор айыгып келет. Көйгөлүү териси менен ооругандар жана теридеги безеткилерден айыгып келишкендер көп. Айтып отурсак өтө көп. Кош бойлуу боло албай жүргөндөр мисалы хиджама себептүү Аллах Тааланын жардамы менен шифа таап, будан айыгып балалуу болуп жүргөндөр да бар. Андан тышкары гепатит менен ооруп, онкологический болезньдер менен айыккандар өтө көп.
Жана бул жерде клиникада баардыгы комплексный дарылануу болгондуктан устаз дем салдырышып, андан тышкары Куран жана сүннөт тигилген табигый дарылар менен дарыланып, андан соң хижама жасатып, биздин кардарларыбыз сакайгандар абдан көп да. Косметический хижама бул кадимки эле бир гана айырмачылыгы денеге караганда бетибизге өтө жеңилирээк насичка жасалат. Адан тактагы, тырыктагы, шрамдагы көгөрүү да калбайт. Бул мимикалык бырыштардын алдын алат жана көйгөйлүү теридеги безеткилердин арылуусуна шарт түзөт. Көпчүлүк учурда ошо орто жаштагы кардарлар келүүдө жана жакшы сакайып, жакшы жыйынтыкка жетип кетишип атат. Оорубаган адам деле жылына 3-4 жолу профилактика катарында кан алдырып, денедеги жараксыз булганчыканды чыгарып алдырып койсо жакшы. Бул ар кандай оорулардын алдын алат. Sunna Med медициналык борборунда дарылоонун дем салуу ыкмасына өзгөчө көңүл бурулат. Анткени Шайлообек Үркүнбаев айткандай, адам баласынын физикалык, психологиялык жана руханий саламаттыгына Куранда айтылган жин шайтандар ааламы чоң таасирин тийгизет. Аларды дары-дармек же операция жолу менен гана дарылоо мүмкүн эмес. Бул учурда адам менен тыгыз иштешип, Куран аяттарын окуп, дем салып, жин шайтандардын адам баласына жасаган чабуулунан коргонууну да билүү зарыл. Аллах Таалам Kur'an şifa dedi. Болгондо шарт коюп койду, имандууларга шифа. Аллах Таалам Kur'anды бөлгөн жок. Психикалык оору, дене оору. Бардыгына шифа болгон демек шифа. Биз буга толук ишенебиз. Ишеним менен ошон үчүн дем салып баштадык. Мына дем салып атканда өз көзүбүз менен байкап, жин деген бар экен, контактка чыгып, ал ар кандай сөздөр менен сүйлөп, ошол учурда биз ойлогон нерселерди айтып берип, туура эле көз ачыктардай кылып кимдин ооруганына чейин айтып берип, кандай киргенине, кандай сыйкыр менен кантип ким киргизгенге чейин айтып берип, жана ошол учурда дем салгандан кийин ал адам өзүнө келгенде сергип жакшы болуп, оорудан тез эле сакайып кеткенин байкап, биз кызыга баштадык. Демек, бул эмнеден? Албетте биз исламдан, динден да таптык, бул жин шайтандын зыян кылуусунан. Аллах Таалам зыян кылбайт. Эч убакта жамандык алып келбейт. Адам өзү табат. Адам өзү, Аллах Таалам айткандай Куранда, силер мени эстегенде унутуп койсоңор, мен силерди таштап коем, шайтан силерди ээлеп алат дейт. Мына шайтан бардык балени алып келген, кырсыктарды алып келген шайтан. И ооруду да айтып келген шайтан. Эми изилденип отурсак, бу да изилденүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жин шайтан тууралуу өтө көп айтып кеткен. Ал моралдыктагы, психикалыкта, денеге да таасирин баарын айтып кеткен. Керек болсо ал кан тамырда чуркап жүрөт, ар кандай ойлорду алып келет, жүрөктү оорутат, уйкуну бузат, тез өлүмгө алып келе турган көз түйүү менен келген жиндер болот. Ошо жин кирип кетиптир, жин шайтан зыян кылып уктабай калып атам, бук болуп атам, жүрөгүм кысылып атат, кыжырым келип атат, басырык басып атат. Эч бир ооруумду таба албай эле себепсиз эле ооруп атам дегендер келип туруп, мына өздөрү шифа таап таң калыштуу нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана Аллах айткан нерселердин баары орундап атат. Мен деген докторлор келип атат бүгүнкү күнү. Биз окуп атканда болуп аткан явленияларды түшүндүрүп берчи, гана сен профессорсуң го десек айта албай жатат. Эмне дегенде илим жок. Sunna Med медициналык борборунун алдында адал чайхана да ачылган. Заманбап талаптарга жооп берген Ажва чайханасы адал тамактануу маданиятынын эң мыкты үлгүсүн көрсөтөт. Илим, техника, медицина өнүгүп жатканына карабай, тилекке каршы аны менен катар оорулуулардын жана оорулардын түрлөрү да күн өткөн сайын көбөйүп жатат. Буга албетте экологиянын, тамак аштын бузулуусу, туура эмес жашоо образы, адамдардын нерв системасынын туруксуз абалы таасирин тийгизүүдө. Дарттардын көбөйүп жатышына дагы бир олуттуу себеп бул адамдардын жан дүйнөлөрүнүн, рухунун ооруп жатышы, жаратканын тааныбай жатканы, шыпааны Аллах Тааладан эмес, көз ачыктардан издеп жатканы болууда дейт Шайлообек ажы. Мен билгишим боюнча Кыргызстанда эле 1000 молдого бир көз ачык туура келет. Bir ayda kança деген молдаларды билебиз, канча bir ayda bir көз ачык чыкканын билебиз. Ошол учурда 60%-тан ашык кыргыздар көз ачыктарга кайрылат.
эмне дегенде бүгүн молдолор молдобуз деп жүрүп Куран окуп намаз окунуштун тегерегинде эле айланып жүрөт. А дем салыш керек, ким дем салат? Ал өзүнчө бир илимдүүлөр, өзүнчө эле адамдар жок. Куран окугандардын баарын адам баары эле Куран окуса дем жүрөт. Анткени Куран шифа. Албетте изилденишибиз керек. Кантип дем салыш керек, кандай жол менен шифа табыш керек. Албетте биз хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп айтып кеткендей жол менен дем салбасак, албетте адашып кетебиз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен жолго түшүшүбүз керек. Бизде бүгүн молдодон келдик дегендерден эле сураса, молдодон келдим дегендерден эле сураса, мен кимге көз ачык барып, жок молдодон келдим дегендердин канчасын сураштырып билсек, көз ачыкка барып алган өстөр билишпейт. Эмне кандай кылды? Бычак такады, камчы такады дейт. Бирдекени жазып барып ичип ал деди. Бирдекени таанып алды, тумар жазып берди. Тумардын ичине эгерде Курандын аяттын жазып берди деген молдолорго сурайбыз. Буну ким үйрөттү силерге? Курандын өзүн илип койсо да ал шифа бербейт. Ал Куран окуш керек, түшүнүш керек, Куран менен жашаш керек. Шайлообек Үркүнбаев сүннөт менен дарылоого учурда тиешелүү маани берилбей жатканын айтат. Азыркы тапта салттуу жана салттуу эмес же элдик медицина деп экиге бөлүнүп калды. Бирок бул экөөнү айкалыштыруу менен чоң ийгиликтерге жана натыйжалуу көрсөткүчтөргө жетүүгө болорун маектешибиз баса белгиледи. Ал Сунна Мед медициналык борборунун жана 10 жылдык тажрыйбасынын мисалында бул эки ыкманы айкалыштырса болорун илимий негизде далилдеп берерин айтат. Көп нерсени далилдеп беребиз. Биз бүгүнкү күнү пачка менен ичип жүргөн адамзат ошол пачка дарыларды ичпей калып, чөнтөгүнө эконом болуп аткан көп нерселерди, данныйларды беребиз жакында Минздравга. Минздравга биз бүгүнкү күнү ошол эле сиз көрүп аткан биз демкананы айтпайлыбы, хижаманы бизге закондоштуруп бергиле десек бере албай атат. Биз айтып атабыз, эмне бул шарты болбой атабы? Баягы кафель бүт бол шарты процедурныйдан жакшы да. Ошол учурда келгилем закондоштуруп берсек, жок, биздин реестрде мындай жок экен, хижама деген. Түшүнүп атсың, реестр деген нерсе бар экен, ошентип катышып атат. Иштешке болбой жатат. Бизнес болбой калат. Болбой жатат, иштешке болбой атат. Алар биз традиционныйбыз деп атат, традиционныйбыз дейт, биз нетрадиционный деп бөлүнүп атабыз. Ушул жак болуп атат да. Нетрадиционныйды бөлүп ташташ болбойт, эмне дегенде көптөр ушул жакка качып атат. Айла жок, эмне шифа таппаганын көз ачыктары чуркайт, кайсы бир чөп дары менен дарылайт экен, муну менен ошону менен чуркашып отуруп, бөлүнүү болуп, ошон үчүн ортолугун тапсак жакшы болот деп мен сунуш. Мен мына борборду ачып туруп, далилдеп берем да ошону. Мен ниетим мына 3 жылдын ичинде бул далил болот. Ушундай ачса болот турбайбы? Мусулманчылык менен ушу традиционный менен нетрадиционный медицинаны айкаштырса болот турбайбы деген далилди уже алып келдим, мынакей алып келип атабыз. Жана дагы күчөтөбүз. Мен дагы жагы күчөткөнүм педиатр алдык, балким биз хирург алабыз, кардиолог алабыз. Ушул тармактан мына жүрөгүбүз ооруйт деги канча барып тарттырдык эле жүрөгүбүздөн эчтеке теппей атат, бирок ошол учурда ооруй берет. Мынакей дем салып биз неметсек, жүрөгү басылып калгандарды биз кардиологдор менен изилденип туруп далилдеп беребиз муну баарын. Туурабы? Эми научный жагынан темтиги кардиологдор билбеген нерселерди биз жеткирели деп атабыз. Азыр жетпей атпайбы? Жаныбызда болсо жетет да, туурабы? Ошентип биз далилдейбиз иншаллах, Аллахтын кудураты менен. Шайлообек Үркүнбаев сан миңдеген оорулуу адамдардын, айрыкча жан дүйнө илдетине кабылгандардын айыгуусуна себепчи болду. Ал жогорку медициналык билими бар жана сүннөт боюнча дарылоону окуган адис катары адамды оорудан айыктыруу үчүн комплекстүү мамиле жасалышы керектигин айтат. Маселен, дем салуу жолу менен гана айыгам деп, башка себептерди таштап коюу же тескерисинче медициналык себептерди гана жасап, оорунун руханий тарабына маани бербөө чоң жаңылыштык деп эсептейт ал. Бизге келгендер түз эле бизге келбейт. Алар ушу боло турган молдолорго дагы, боло турган бардык болгон врачтарга да кайрылып келип, ана шифа таппай келгендер көп. Биз медицинаны жокко чыгарбайбыз. Мен өзүм медик катары өзүмдө кайрылам, медициналык түрдө биз балдарыбызды деле дарылап турабыз. Бул медицина өзү деле Аллахтан келген илим. Түшүнгөндөргө бул Аллахтан келген илим. Изилдөө, далил негизинде.
Бул практика негизинде качантан бери доордон бери келе аткан ыкма менен дарылап аткан врачтар Аллахтын илими менен дарылашат. Психикалык оору менен келгендерди медициналык жанагы дары ичип аткандардын толугу менен алып салып атабыз да. Ал жана психотроп, нейролептик, ушундай антидепрессант дегенде галоперидол, аминозин, амитриптилин деген сыяктуулар болот. Ошонун толугу менен алып салып дем салганда шифа тапкандар өтө көп. Ошол учурда врачтар абдан таң калат да. Бизде болгон случайлар ушу барып туруп врачтарга барып кичине справка алып туруп узартып кичине инвалидностьтарын алышып атат да, ошого барса дары ичпей жүрөт десе таң калат дейт. Кайрадан тест баштагыла. Мен Аллахтын исми менен касам ичип айтып атам, мынакей 7 жылдан бери бир да дары ичпеген бала сакайып, агрессиясы жок болуп, спокойно болуп, арак ичүүчү, тамак текпей калып, ошол барса тезирээк баштагыла деп айтат дейт. 7 жылдан бери ичпей жүрүп жакшы болуп калса, мындайча айтканда какой дурак отменил дегенге чейин барат. Мен бүгүнкү күнү айтып атам, если такой дурак Шайлообек Уркун ошону взял отменил, ну после этого же лучше стало деп айтпайсыңарбы? Бизге келгенде кайсы бир оорулар менен келгенде биз врачтарга жиберебиз. Менин принцибим ушундай да. Башым ооруй берет, башым көтөрө албайм, зыркырай берет, бир капталым ооруй берет, эчтеке сезбей алып мен барып туруп больницага көрүн дейм. Башыңды тартырып кел. Балким шишик бардыр, же бир жерде гематома бардыр, же бир жерде бир басылып калган нерв бардыр. Барып көрүнүп кел дейм. Кайсы оору болбосун биз врачка жиберебиз. Албетте бул керек, сөзсүз. Анан ошол учурда эле айтып атпайм, жанантып келип туруп бир жерин бирдеке сынып калса, же бир жер үзүлүп кетсе, дем салсаң бирип калбайт да. Ага мындай накта аралашыш керек. Кол керек. Воздействие керек да, адамдын, Аллахтын эмес. Вот ошон үчүн көп молдолордун катасы ушул жерде болуп атат. Бир гана ошо Аллахка таянабыз деп, Аллахтын бул жакта врачтар болгон себепкерлерине дагы таянбай жатат да. Мунаны сезиш керек. Баары эле сезе бербейбиз, бизден деле практикадан келип атат. Кес-кес оорулар жакшы болот деп сезип турган оорулар деле жакшы болбой, эч ойлогон жерден эң жакшы болбойт деген оорулар эң жакшы болуп кетип атканда биз да байкап атабыз да. Бул жерде албетте мунун бардыгы Аллахтын колунда. Бардыгы эле жакшы болуп кете берсе, бизден менен Кудай болуп кетпейлик. Бизден деле шифа таппагандар болот. Но ошон үчүн ошол убакытта эле биз медицина менен айкаштырып тургандан кийин ушундай медицинага такап болбой жатса, анан кийин аракетибизди кылып атабыз да. Башка оорулар бар. Ачык айкын дем салганда көрүнүп атат. Ал дем салганда чалкасынан кетет, ыйлайт, кусат, өкүрөт. Аларга толук айтабыз. Сен медицинага барба, сенин ооруң башка. Накта жин берип аткан оору деп туруп, аларга басымдуулук кылып туруп шифа таап кетип атат. Биз уверен болуп, мындайча айтканда ишенген оорулар да бар. Жакшы болот, дем салса деген. Ошол учурда дем салса да жакшы болбогон оорулар болот, аны да сезишибиз керек. Албетте аны биз врачтар менен чогуу аракет кылсак жакшы болот деп айтабыз. Дагы да айтып кетейин, бизге келгенде биз сөзсүз врачтарга бардыңбы, алар эмне деди деген суроону беребиз адамга. Андан кийин өзүбүздүн аракетибизди кылабыз. Маегибиздин соңунда Шайлообек ажыдан ооруну алдын алуу жана дени сак жашоо образы тууралуу көрөрмандарыбызга өз насаатын айтуусун өтүндүк. Туура жашоо образында барлык нерседен аша чаппаш керек. Тамактанууда, кийинүүдө, уктаганда жана арамдан алыс болуп, адал образ жизни. Адал жашасаң, адал тамактансаң, барлык нерседен аша чаппасаң, ошол эле жегенде адал, боорсак адалбы? Көбүрөөк жепсең, аша чапсаң, ден соолугуңа зыян. Ушул нерсе менен жашашыбыз керек. Биз аша чаап кетип атабыз. Жана адал тамактануу дегенде дагы биз изилденбей туруп эле жей беребиз. Конфет жейбизби, полуфабрикаттан тамактар жейбиз, изилденбей. Изилдене турган болсо харам нерсе көп. Ошол эле консерванттарды кошо берет, ал консерванттар жүрөккө же башка денеге зыянын изилденбей жей беребиз. Ошон үчүн биз айтабыз, аша чаппай, адалдан
жолуна түшүп, арамдан алыс болсо, Аллах Таалам шифасын берет, ден соолукту сак кылат. Оорулардын себебин мен толук айтып бере алам. Биздин врачтар өздөрү айтат, оорулардын себеби. Эмне үчүн экземаң аякпай атат? Эмне үчүн ооруң жакшы болбой атат? Анткени депрессия, нервный, стресс, анан хронический деген диагноздорду коюп атат да. На нервной почве деп атат оорулардычы. Сен кичине нервничать этип койгон, кайра эле жараң күчөп кетип атат. Сен нервничать, шишиң күчөп. Ушундайыктуу да. Мындайча айтканда депрессия, стресс деген сөздөрдү угуп атасыңар да. Бунун бардыгы жүрөк оору. Бул сезим, чувство. Орусча айтканда эмоция. Адам коркуп кетти, бирдекени чочуп кетти, бирдекеден стресс алды, кызматтан түшүп калып стресс алды, анан ажырашып кетип стресс алды, анан кийин карыстары кыкынтып келе берет, анан жакын жоготуп койду, анан авария, стресс, депрессия. Бунун бардыгы нервтен деп, Ушу нервтен болгондуктан аяктыра албай атат. А нерв бул психика, псих деген сөздөн чыккан. А псих деген сөз бул рух. Грек тилинен көтөргөндө рух. Рухту дары менен дарылайбыз эле кыйналып аткан ушул себеп болуп атат да. А рухту бир гана Аллах. Аллах себепкер кылат, бул Куран. Форма жанакай. Жүрөгүбүздө тынчтык жок абалда жашап атабыз. Эң биринчи эмне керек экен? Жүрөккө тынчтык керек. А жүрөктүн дарысы Аллах өзү айтып атат Куранда. Аллахты эстөө менен гана жүрөгүңөр тынчтанат дейт. Туура айтып атамбы? Аллах өзү айтып атат. Аллахты зикр Аллах эстейсиңер, жүрөгүңөр тынчтанат.